Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 2 ноябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кадамжайда милиция кызматкерлери аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берди. Кадамжай райондук ички иштер баш башкармалыгынын жашы жетелектердин иши боюнча аймактык тескөөчүлөрү демилге көтөрүп, район аймагында аз камсыз болгон жакыр жашаган үй бүлөлөргө жардам беришти. Жерине барып, ар бир үй бүлөдөн кабар алып, алардын мектеп окуучуларынын шарттары менен таанышып, азык-түлүк жагынан жардам берди. Район боюнча жардамга муктаж үй бүлөлөрдү аныктап, социалдык камсыздоо бөлүмүнө маалымат катары жиберилди. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Кыргызстан менен Монголиянын президенттери кызматташтык маселелерин талкуулашты. Президент Садыр Жапаров кечээ Дубай шаарында Бириккен Араб Эмирлигинде климат боюнча иш-аракеттердин бүткүл дүйнөлүк саммитинин аянтчасында Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсух менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Өлкөлөрдүн лидерлери эки тараптуу кыргыз-монгол кызматташтыгын ар кандай чөйрөлөрдө кеңейтүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашып, келечекте биргелешкен өз ара аракеттенүүнүн артыкчылыктарын белгилешкен. Президент Садыр Жапаров жана Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсух Кыргызстан менен Монголия достук мамиледеги өлкөлөр экендигин айтып, эки мамлекет ортосундагы саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, маданий гуманитардык тармактарда өнөктөштүктү активдештирүү зарылдыгын белгилешти. Куудул Күмөндөр Абылов желектин алмаштырылышына каршы чыкты. Анда артист өз Facebook баракчасы аркылуу мындай билдирүү тараткан. Депутаттар тууну ордуна коюп койгула. Силерге сөзсүз эле эл кыйкырып чыгышы керекпи? Кыйкырып чыккандарды каматабыз деп жатасыңарго. Акырында өзүңөр да камалаарыңарды унутпагыла. Элдин жинине тийип албагыла. Желек силерди сайгылап уктатпай жатабы? Эгерде элге желекти алмаштыруу өзгөртүү керек болгондо эчак эле айтып чыгышмак. Желекке өзгөртүү керектигин эл айткан күндө да силер баш болуп койгула. Силер эмне сүрөтчү элеңер же ушул тууну кабыл алышкан легендарлуу парламенттин депутаттарынан да билимдүү акылдуусуңарбы деп күйүлөнгөн элди токтотушуңар керек эле го. Эмне анча жаныңарга күч келип желекти өзгөртүүнүн чыгымын мойнуңарга алып, эл керек жок десе да болбой жан талашып жатасыңар. Айткылачы ачыгын деген Күмөндөр Абылов. Замирбек Базарбеков УКМК соттордун ишинин сапатына баа бере албайт. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин сот системасындагы коррупция боюнча айткандарына комментарий берди. Ал 1-декабрда Азаттык радиосунун бийлик сырлары программасына берген маегинде Конституция боюнча соттордун ишине эч ким кийлигише албай турганын, атайын кызматтын төрагасы сот бийлигиндеги коррупция тууралуу сөз кылганын билдирди. Соттордун ишинин сапатына улуттук коопсуздук комитети жооп бербейт жана бул алардын укугуна кирбейт. Бул жерде Камчыбек Кыдыршаевич соттордун арасындагы коррупцияга каршы күрөш десе ал башка. Ал эми соттордун ишинин сапаты тууралуу сөз болсо анда ал туура эмес болуп калат. Себеби Кыргыз Республикасынын Конституциясында соттордун ишине түздөн түз кийлигишүү үчүн жоопкерчилик бар деп ачык жазылган. Мен Камчыбек Кыдыршаевдин сөзүнөн соттордун арасындагы коррупцияга каршы күрөш улантылат деп түшүндүм. Ал эми адвокаттар аркылуу акча алган мурда эле болуп келген ыплас иштер менен алектенген адвокаттар сотторго ортомчу болуп пара ташыганы факты. Мен бардыгы ушундай деп айтпайм. Бирок арасында бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 30 ноябрда атайын кызматтын Ысык көл облусу боюнча балыкчы шаардык башкармалыгынын жаңы имараттын ачылышына катышкан. Анда ал сөз сүйлөп жатып сот бийлигиндеги коррупция тууралуу айткан. Биз коомчулук жана жергиликтүү бийликте соттук чечимдердин баары азыркыга чейин пара алуу менен чыгарарын билебиз. Азыр бул бир аз азайды. Соттор параларын баары билет. Биз паракор судьяларды кармаганга аракет кылып жатабыз. Ушул жылы 5 сотту колго түшүрдүк. А биздин өлкөдө 500 судья бар. Алар күн сайын, ай сайын миңдеген чечимдерди кабыл алат. Алардын көбү пара менен чыгат. Биз муну түшүнүп, билип, чара көрүшүбүз керек. Пара алгандардын баарын кармап жоопко тартканга мүмкүн болбой калат.
Адвокаттар кылмыш жоопкерчилигине тартылып жаткандардын мыйзамдуу укугун коргоостон сотторго пара жеткирүүчү болуп калды. Пара берүүнчө өздөрү кылмыш кылып жатат, судьялар кардарлардан түз пара албайт, адвокаттар кул алышат. Муну баарыбыз билебиз деген Камчыбек Ташиев. Кыргызстанда 2010-жылы апрель инкылабынан бери эле сот тармагын реформалоо тууралуу сөз болуп келатат. 2021-жылы иштеп баштаган Конституция боюнча жогорку соттун төрагасына сот бийлигине тиешелүү мыйзам долбоорун демилге кылуу укугу берилген. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы сиздерден кайрымдуулук кылып жардам сурап жаткан себеби 4 этаптуу операциясы өттү. Мындан аркы дагы 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыр Элханчиктин акыбалы орто, дем алышы кыйын, мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда картада болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. ИИМдин ыкчам кызматкерлери тарабынан каракчылык менен кол салуу фактысынын бетин ачылды. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери Ош облусунун Ички иштер башкы башкармалыгынын жана Араван райондук Ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте үйгө мыйзамсыз кирүү менен жасалган каракчылык фактысынын бетин ачышты. Үстүздөгү жылдын 30-ноябрында эртең менен Араван райондук Ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери Анара Файл округунун тургунунун үйүнө белгисиз адамдар кирип келип, үй ээлеринин денесинде жаракат келтиргендиги тууралуу маалымат алышкан. Окуя болгон жерге райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери чыгып, окуянын чоо жайын тактоо учурунда төмөнкүлөр аныкталган. 29-ноябрь күнү саат 19:30 чамасында ок атуучу курал жана бычак менен куралданган камуфляждык кийим жана бет кап кийген 2 адам көрсөтүлгөн дарекке келишкен. Бул учурда үйдө 61 жаштагы үй бүлө башчысы, анын кыз келини жана башка коноктор болушкан. Кол салгандар аларды өлтүрөбүз деп коркутуп, баарын байлап, акча жана баалуу буюмдарды талап кыла башташкан. Кол салгандардын үйдөн сейфти таап алышып, аны ачууга аракет кылып, бирок ачкычтарын сындырып алышкан. Бир аз убакыт өткөндөн кийин үйдүн кожойкеси конокторунан үйүнө кайтып келип эмне болуп жатканын көрүп ызы чуу салган. Кол салгандар сейфти ачуу мүмкүн эмес экенин түшүнүшүп, нактал аякчыларды ар кандай маркадагы 6 телефонду жана башка буюмдарды алып качып, изин жашырып кетүүгө шашышкан. Жабырлануучулар шок абалында болушкан, бирок кылмыш тууралуу милицияга билдирүүгө шашылышкан эмес. Ал эми милиция кызматкерлерине башка жарандардан каракчылык тууралуу маалымат түшкөн. Бул факттын негизинде Араван райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан каракчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон кылмыш ишинин алкагында ыкчам иликтөө иш-чаралары Араван райондук ички иштер башкы башкармалыгынын жана Ош облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн. Тергөө иштерине Кыргыз Республикасынын кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери кошулган. Кол салгандар Honda Fit үлгүсүндөгү унаа менен качып кетишкени тууралуу маалымат болгон. Трассадан анча алыс эмес жерде Араван районуна чыга беришинде камыштын арасынан милиция кызматкерлери шектүү адамдарга тиешелүү буюмдарды табышкан. Табылган сумкада бир нече камуфляж костюмдары, кроссовкалар, маскалар, бычактар, скотч болгон. Бул кол салгандар кылмышка акылдат даярданышканын кабар берет. Кылмышка шектүүлөр түштүк аймагынын сыртына качып кетишкени аныкталган. ИИМдин кылмышка иликтөө башкы башкармалыгынын бөлүмдөрү тарабынан кылмыштын ордун аныктоо жана кылмышка тиешеси адамдарды кармоого багытталган комплекстүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, аягында колго түшүрүлдү. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар.
Кыргызстанда турак жай кооперативтерине көзөмөл күчөдө. Кыргызстанда турак жай кооперативтеринин жоопкерчилигин күчөткөн мыйзам күчүнө кирди. Тиешелүү документке Жапаров кол койду. Мыйзам турак жай курулуш кооперативтеринен үй сатып алууда адамдын укуктарын коргоого багытталган. Агалай кооперативтердин ишин министрлер кабинетин тескейт. Кооперативтер өзгөчө кырдаалдар үчүн фонд түзүп, устав менен анын суммасын жана мүлкүнүн үлүшүн аныкташы керек. Бул талап аткарылбаса каттоодон өтпөйт. Кооперативдин иши тышкы аудитордук текшерүүгө алынышы мүмкүн. Кыргызстанда кризистик борборлорго акчалай жардам 7 миллион сомго көбөйдү. Кыргызстанда зордук зомбулуктун жабыркагандары үчүн кризистик борборлорго жардамдын көлөмү 7 миллион сомго көбөйтүлдү. Бул тууралуу эмгек министринин орун басары Жаңыл Алыбаева билдирди. Ал республикада 10 айда 10 миңден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталса, анын ичинен 95%дан ашык аялдарга карата экенин белгиледи. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу зордук зомбулуктун өсүшү 23,7%ды түздү. Бишкектин 19 муниципалдык оотканасы газга ийгиликтүү которулду. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан компаниясына билдиришти. Маалыматка ылайык, долбоор Бишкек шаарынын мэриясы менен Газпром Кыргызстан компаниясы 2021 жылдын январында кол койгон меморандумдун алкагында ишке ашырылды. Макулдашуу Бишкек шаарындагы жана Чүй облусунун Сокулук, Аламүндүн райондорундагы экологиялык абалды жакшыртуу боюнча комплекстүү чаралардын 21-23 жылдарга планын ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Кечээ Бишкек мэриясынын Бишкек жылуулук энерго КИ жана Газпром Кыргызстан компаниясынын өкүлдөрү номер 35 жалпы билим берүүчү мектебине жана номер 12 бала бакчасына барышкан. Иш сапардын жүрүшүндө жолугушуунун катышуучулары мекемелерде түзүлгөн жаңы шарттар менен таанышып чыгышкан. Айлыгы 40 000 сомдон жогору жол коопсуздугунун кыймылын кызматкерлерди кабыл алууга сынак жарыялайт. Бишкек шаардык патрулдук милиция кызматынын кенже командалык курамына сынак жарыяланды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, мында талапкерлерге коюлган негизги квалификациялык талаптар жеңилдетилди. Эми 19-дан 30 жашка чейинки жарандар жол инспектору болуп иштей алат. Мурдагыдай жогорку билим илдеттүү эмес, жалпы орто билимге ээ болгону жетиштүү. Ошондой эле буга чейин айдоочулук көлүгүндө А, А1, Б, С категориялары болушу талап кылынган. Азыр Б менен С гана керектелет. Сынакка катышууну каалагандар төмөнкү документтерди алып келиши керек. ЖКРС кадрларды каттоо боюнча баракча өмүр баяны 2 экземплярда кол менен жазылган жана компьютерде терилген. Автобиографиялык реферат, билим берүү тууралуу документтердин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, эркектер үчүн аскердик билеттин көчүрмөсү, паспорттун копиясы, никелешүү жана балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү, укук коргоо органдарында иштөөгө жарактуулугу тууралуу аскердик дарыгерлик комиссиянын корутундусу, 9-12 өлчөмүндөгү 1, 3-4 өлчөмүндөгү 4 сүрөт. Белгиленгендей документтер Бишкек шаары Валиханов көчөсү 1 дареги боюнча кабыл алынат. Телефондор 0312 63 12 75, 63 09 00, 63 09 01. Кабыл алуу 22 декабрга чейин уланат. Facebook'тагы пост үчүн иш козголгон Бектемир Төлөнүү уулунун кылмыш иши кыскарды. Коомдогу түрдүү маселелер боюнча өз оюн ачык жазып жүргөн Facebook'тун активдүү колдонуучусу Бектемир Төлөнүү уулуна козголгон кылмыш иши тергөөдөн кыскартылды. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Акзам Дүйшөналиев 1 декабрда билдирди. Биз кошумча экспертиза өткөрүүгө өтүнүч келтиргенбиз. Ага психолог, социолог катышып иште кастыктык озутуу жок деп корутунду чыгарышты. 1 май райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин тергөөдөн ноябрь айында кыскартты, деди Дүйшөналиев. Бектемир Төлөнүү уулу ушул жылы 22 августта милицияга Facebook'ка жазган жана бөлүшкөн маалыматтары үчүн суракка чакырылганын билдирген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Бектемир Төлөнүү уулуна кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты арыздашууну козутуу менен кылмыш ишин козгогон. 54 жаштагы Бектемир Төлөнүү уулу мектепте орус тили жана адабияты боюнча мугалим болуп иштеген. Facebook'тагы комузчу, аккордеончу, акын жана түрдүү коомдук маселелер боюнча өз оюн ачык билдирген колдонуучу катары таанымал. Кыргызстанда калкка акысыз жардам көрсөтүү декадасы өтөт. 1 декабрдан 10 декабрга чейин өлкөнүн бардык аймактарында калкка укуктук жардамды бекер көрсөтүү декадасы өтөт. Бул тууралуу ИС министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Мындай саамалык Кыргызстандын Конституциясынын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпы декларациясынын 75 жылдыгына карата уюштурулуп жатат.